ушул документтерге апостиль кылыш керек болуп атат да, апостиль жасаш керек. Нарын шаарынын тургуну Адилет Жантаев Бипрофи жоопкерчилиги чектелген коомдо эмгектенип иш кагаздары менен алектенет. Пандемия бүтсө, чет өлкөгө чыгууну максат кылган айрым жарандардын тапшырыгынын негизинде справка, диплом жана башка бир катар иш кагаздарына апостиль койдуруу үчүн Нарын облустук юстиция башкармалыгына кайрылууда. Акыркы жумада баш аягы 15 документ тапшырдык. Алардын баары чет өлкөгө кетүүнү каалаган кыргыз жарандарынын документтери. Кыргызстандын аймагында эмне мүлкү бар ошол жөнүндө ар түрдүү справкалар, иштеген жеринен справкалар, жашаган жеринен справкалар, иш кылып өзү керек деп тапкан документтин баарына апостиль жасатса болот да. Маалымат үчүн айтсак, апостиль бул Гага конвенциясына катышкан мамлекеттердин аймактарына көрсөтүү үчүн штамп коюу болуп саналат. Мындан улам чет өлкөгө чыгып окуйм, иштейм деген жарандар үчүн мамлекеттик органдар тарабынан берилген документтерди тастыктоочу штамп Кыргызстанда 2010 жылдан бери өкмөттүн токтомуна ылайык юстиция министрлигинин өзүндө ишке ашырылып келген. Ушул жылдын июль айынан тарта өлкөнүн облустук юстиция башкармалыктарына дагы апостиль жүргүзүү милдеттендирилди. Дүйнөнүн 4 гана өлкөсүндө апостиль талап кылынбайт. Тагыраак айтканда, Австрия жана Грек республикалары, Германия Федеративдик Республикасы жана Бельгия корольдугунда. Апостиль деген бул эмне? Апостиль бул документке кол койгон адамдын колунун аныктыгын, ал адам ошол ким катары чыгып атат ошол документке кол коюп жатканда. Анан ошол тиешелүү учурда мисалы ошол документке коюлган мөөрдүн жана штамптын аныктыгын ырастай турган атайын штамп болуп эсептелинет апостиль. Апостиль мөөрүн коюуга атайын өкмөт тарабынан бекитилген токтомдун негизинде жыйымдар бекитилген. Бул 2 жумушчу иш күнүнүн ичинде эгерде ошол апостиль мөөрүн коюу керек болсо 940 сом өлчөмүндө мамлекеттик жыйым төлөнөт. Андан кийин баягы срочный деп коебуз го, шашылыш түрдө. Шашылыш түрдө мунун 2 түрү бар. Бул бир жумушчу иш күнүнүн ичинде 1880 сом өлчөмүндө мамлекеттик жыйым, ал эми 3 сааттын ичинде дегени бар. Бул эң баягы минималдуу түрдө тез коюлуучу апостилдин 3 сааттын ичинде дегени бул 2820 сом өлчөмүндө мамлекеттик жыйым алынат. Апостиль мөөрүн койдуруу үчүн өлкөдө юстиция жана ички иштер министрлигине, башкы прокуратурага, мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматы менен финансы полициясына, сот департаментине уруксат берилип, алар тарабынан чыгарылган айрым иш кагаздарга коюу каралган. Алып айтсак, юстиция министрлиги тарабынан учурда жогорку жана орто кесиптик билим берүү тууралуу диплом, орто билими тууралуу аттестат, билим берүүчү курстарды бүткөндүгү тууралуу күбөлүктөр, жашаган жери жана үй бүлө мүчөлөрүн тастыктоочу аныктамаларга апостиль коюлат. Жалпы орто билим берүү жөнүндө аттестаты Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлиги тарабынан берилген аттестаттын оригиналы келип түшкөн. Мисалы, бул оригиналды биз көлөндүрүп атабыз, штамп коюп атабыз, апостиль штампын коюп атабыз. Мында бул мына могул коюлуп турат мөөргө, аттестатка мөөр коюлуп турат оригинал. Ушул мөөр аныктыгын, бул аттестатка коюлган колдордун аныктыгын, мисалы, бул жерде Исмаил Сайсап деп ошол мекеменин, билим берүү мекемесинин директорунун колун көлөндүрүп атабыз. Колунун аныктыгын, ошол адам тарабынан чындыгында коюлгандыгын, анан мөөрдүн аныктыгын 17-июлда көлөндүрүлүп коюлуп атат. Бул апостиль штамптын мына коюлган штампы. Андан кийин башкармалыктын мөөрү менен бекитилип атат бул жагына. 1-июлдан тарта апостиль мөөрүн бастыруу үчүн Нарын облустук юстиция башкармалыгына жалпы 40 документ келип түшүп, атайын кызмат көрсөтүлгөн. Андыктан чет өлкөгө чыгууну максат кылган жарандар чек арадан чыгаардан мурда керектүү документтерге көз жүгүртүңүздөр. Чапара Садыкказиева, Абсамат Дөресбеков, Нарын шаары.